Жазуучу Кайрат Пырымбердиевдин жубайы Эльвира Бегалиева жолдошу менен эмне себептен эки жолго түшкөндөрүн айтып, Айзат Болотбек кызынын YouTube каналына интервью берди. Бегалиеванын айтымында ал жашоосунда сүйүүнү баладан, күйөөдөн күтүп, өзүн өзү баалабай келген. Бала төрөп, жолдошун ийгиликке түртмөлөгөнү менен аягында эмне кылып койдуң эле деген сөздү уккан. Жан дүйнөсүндөгү боштукту тамак ичүү ырахаты менен толтуруп келген. Эльвира айым болуп өткөн окуялар аны күчтүү болууга, өзүн өзү сүйүүгө үйрөткөнүн айткан. Бирок чынында эле аябай катуу сүйдүм да. Ушунчалык багыл берилип кетиптермин. Бул менин катам. Көп уруша бердик. Бир күнү монтип карап туруп, сүйбөйт экенимди сездим да. Чегиңен ашсаң, артка жол жок дечимин да. Анан кийин багыл ушинтип аткандачы эркек угуп калыш керек экен.